Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Маанайыңар жакшыбы? Кыргыз тили сабагы балдар. Даярсыңарбы? Китеп, дептерлерди алып чыккыла. Жана калем сапты унутпайбыз балдар. Биздин бүгүнкү темабыз үй канаттуулары. Домашние птицы. Урок 40. 78 жана 79 беттер. Балдар, бул сүрөттөрдү карагылачы. Эмнелерди көрүп турасыңар? Булардын аталыштарын билесиңерби? Үйүңөрдө кандай үй канаттууларын кармайсыңар? Сөздүк же жазуу? Мал, тил, эл, жайлоо, бил. Бул сөздөрдү балдар дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бул эмне балдар? Бул албетте тоок жана короз. Буларчы? Бул үндүк. Ал эми бул өрдөк балдар. Бул кайсы канаттуу болуп калды? Азаматсыңар, бул каз. Жакшы, анда сөздөрдү жана сөз айкаштырын эсиңерге туткула. Жумуртка, яйцо, бат чуркайт, быстро бегает, канаты бар, есть крылья, дан, зерно, жем, корм, корткумускалар, насекомые. Балдар, бул жакта 4-чү көнүгүнү карагыла. Диалогду окугула. Прочитайте диалог. 7-чү көнүгү балдар. 6-чы көнүгүдөгү сөздөргө 4 сүйлөм түзгүлө. Упражнение 7. В 6-м упражнении есть слова. Придумайте на них 4 предложения. Үйгө тапшырма балдар. 8-чи көнүгү. Ырды жаттагыла. Домашнее задание. Упражнение 8. Выучите наизусть стихотворение. Балдар, ырды жаттап, өзүңөрдү видеого тартып, жөнөткүлө. Саламатта болгула балдар.